Бүгүнкү күндө электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталына 160тан ашык мамлекеттик кызматтар жайгаштырылды. Анын жарымы толук автоматташтырылган. Ушул тапта жарандар 60тан ашык маалыматты түндүк аркылуу ала алышат. Тиркемедеги айрым маалыматтар жарым-жартылай санариптештирилген. Тургундар онлайн билдирүү жөнөтүп, жообун мекемеден ала алышат. Бирок дебюрократизациянын алкагында жарандарды кеңселерге барып ора кылбай, телефондон онлайн алуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Жакында мисалы бул категория деп атайбыз, өзү мамлекеттик органдар кандай бир чоң бир нече кызматтар болсо, анда элдерге жарандар биз колдонуп атканда тиркеме менен мына ыңгайлуу болуш үчүн биз өзүнчө категориялар менен бөлүп ачабыз да. Мисалы, эгерде азыркы учурда тиркеменин ичине кирсеңиз, сиздики санариптүү цифровой профиль деп аталат. Сиз анын ичинен саламаттык сактоо министрлигинин кызматтарынын ичине тапсаңыз болот да. Ошондой эле ЦОН, анткени кызматтар көп көрсөтүлөт да. Ошол себептен биз өзүнчө чыгарып жарандардын ыңгайлуулугуна болуп жасайбыз да. Ушул тапта калкты тейлөө борборундагы кызмат көрсөтүүлөрдүн дээрлик 90% санариптештирилип, маалыматтарды түндүк аркылуу алууга мүмкүнчүлүк бар. Тиркеменин калкты тейлөө борбору бөлүмүндө онлайн кезекке туруу, ID паспортду алмаштыруу жана жашаган жери боюнча каттоого туруу жеткиликтүү. Мындан тышкары 16 кызмат боюнча онлайн өтүнмө жиберип, жообун ала алышат. Түндүк аркылуу мына кайталанып жарандык актыларды толгандыгы жөнүндө көөлүктү алуу мүмкүнчүлүгү каралган. Андан сырткы айтылып жатпайбы, жанагы толгандыгы жөнүндө көөлүктү алуу үчүн биздин мамлекеттик портал аркылуу алуу каралган. Андан сырткары мына жарандык актылар боюнча бардык документтердин көчүрмөлөрү дагы алуу каралган. Эми мына алдында биздин кызмат мамлекеттик мекемесинен мындан ары токтоп калбастан кайсы кызматтар керек болсо, ошонун баарына мүмкүнчүлүк болсо, ошол түндүк киргизилүү иштери жүргүзүлүп жатат. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу иштери күчөтүлүп, ага ылайык иш кагаздардын бардыгы автоматташтырылууда. Президенттин мамлекеттик кызмат системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократиядан арылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык 1-октябрга чейин бардык иш кагаздар санариптештирилүүгө тийиш. Кээ бир жарандарыбыз түндүк тиркемесинде кызматтар болсо деле жарандар мамлекеттик органдарга барып, ошол жактан кагаз түрүндө документтерди алып жатышат да. Ошон үчүн 50 жашка чейинки жарандарыбыз түндүктөн гана алсын, андан кийинки жарандарыбыз кагаз түрүндө дагы ала турган мүмкүнчүлүктөрүн калтырып койдук. Белгилей кетсек, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү башка мамлекеттик сервистердин алуунун жол жоболорун жеңилдетүүгө багытталган Министрлер кабинетинин тескемеси чыккан. Ага ылайык 14-апрелден тарта Ош, Бишкек шаарларында жарандардан кагаз түрүндө документ талап кылууга тыюу салынган. 1-майдан тарта бул эреже өлкөнүн бардык аймагына кеңири жайылтылды. Дүйшөн Шаршенбеков, Руслан Барыненко, ЛТР Бишкек.